Мен эми денсаулығыма байланыштуу саясаттан четтеп калган адам элем. Бирок саясатка булар мени түртүп киргизип атат. Мына жогорку соттун алдын темир тор менен тосуп коюптур. Бирок акыйкатты камай аладыңарбы? Чындыкты тосуп кое аласыңарбы? Калыстыкты тосуп кое аласыңарбы? Болбойт. Это все дозволенность такое. Это наплевательство на всякий закон такой. Закон иштебей калды, урматтуу мекендештер. Сот отуруму 5 мүнөт өттү. Сот деген бул ар тараптуу болуш керек. Сот эки тарапты тең угуш керек. Сот Өмүрөк Текебаевдин дагы пикирин угуш керек эле. Адвокаттын пикирин угуш керек эле. Анан башты ылдый салып 5 мүнөттүн ичинде даяр кагазды окуп туруп кайра баштын ылдый салып кирип кеткен сот бул адилеттүү сот болгон жок. Мунун баардыгы ушул саясий куугунтук, саясий мотив бар экени көрүнүп турат. Бул дагы далил ошого. Бирок урматтуу мекендештер, биз кайратыбыздан жазбайбыз, кайратыбыздан жанбайбыз. Биз акыр аягына чейин эл аралык коомчулуктарга, дүйнө коомчулугуна жетсек дагы Өмүрөк Текебаевдин актыгына биз барына далилдейбиз. Жана ак ыйлет бирок сынбайт. Биз эч качан багынбайбыз. Биздин жолубуз таза, ишибиз ак, ошондуктан жеңиш баары биз тарапта болот. Жогорку соттук коллегиясы бүгүн Текебаевдин жактоочусунун көзөмөл даттануусун караган, анда арыздануунун мөөнөтүн өткөрүп бергендигине байланыштуу. Тагыраак айтсак, жаза процессуалдык кодексинин 375 беренесинин 3-бөлүмүндөгү талаптар сакталбагандыктан соттук коллегия бул көзөмөл өндүрүштү кыскартты. Биз анын башкаруу чарасын караган жокпуз. Сот процессине Текебаевдин жактоочусу Чынара Жакупбекова, прокурор, соттук коллегия жана көз карандыз наблюдательдер атайын келип катышкан. Видео материал дагы бар. Эгер бул мындай калп жеринен соттук коллегияны өздөрүнүн айткандарын төгүндөбөй дагы жамандоо уланса, анда биз видеону дагы көрсөтөбүз. Акыркы чечим кайра даттанууга жатпайт. Себеби процессуалдык нормалардын бузуп даттанган арыздарды жогорку сот карабайт.